Бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз Паскаль закону. Мисалы биз катуу нерселердин формасын, көлөмүн сактайт. Ташты алып көрөлү. Ташты кай жерге алып барсак дагы өзүнүн формасын жана көлөмүн сактайт. Ал эми суюктуктун катуу нерселерден айырмасы суюктук өзүнүн формасын сактабайт, бирок көлөмүн сактайт, өзү куюлган идиштин формасын алат, агуучулук касиетке ээ. Суюктуктун басымы чоңойгон сайын анын тыгыздыгы дагы чоңоет. Эми биз басымдын формуласын жазып көрөлү. P барабар F бөлүнгөн S. Демек мында P басым, S болсо ошол нерсенин аянты, ал эми F болсо аракет эткен күч. Демек бул формула басымдын формуласы. Эми суюктуктун басымы ошол участокко аракет эткен, мисалы үчүн бул жердеги суюктуктун басымы ушул участокко аракет эткен күчтүн ал участоктун аянтына болгон катышын айтабыз. Мисалы үчүн эми бирдигин карап көрөлү. Демек бирдиги P барабар F бөлүнгөн S. Демек мында күчтүн бирдиги 1 ньютон, ал эми аянттын бирдиги 1 метр квадрат. Демек бул барабар 1 паскалга барабар. Демек Блез Паскаль болуп окумушту. Ушул Блез Паскальдын урматына Паскаль деп коюлган. Демек мындан башка дагы бирдиктери кило паскаль, гекто паскаль жана мего паскаль бирдиктери бар. Эми биз ушул жерден күчтүн формуласын таап көрөлү. Анда F барабар, ушул формуладан F барабар P көбөйтүлгөн S болот. Эми ушул суюктуктун басымын ырастоодо Паскаль төмөндөгүдөй тажрыйба жасаган. Ар кайсы жеринде тешиги бар көңдөй шарды поршендүү түтүк менен бириктирген. Мынакей көрүп турасыңар, поршендүү түтүк менен бириктирген. Адегенде поршендүү түтүктүн ичин суу менен толтурган. Суу менен толтуруп, поршенди мынакей ылдый карай кысканда, ошол ар бир тешигинен бирдей көлөмдөгү суу бөлүнүп чыккандыгын байкаган. Андан кийин ушул эле поршенге түтүндү киргизип туруп, поршен менен кысканда ар бир тешигинен бирдей түтүн чыккандыгын байкаган. Демек бул жерде мындай деген жыйынтыкка келген. Суюктуктарга же газдарга берилген басым суюктуктардын же газдардын ар бир чекитине мына бул жерде көрүп турасыңар, өзгөрүүсүз берилген. Бул Растоо Паскальдын закону. Мынакей бул жерден деле көрүп турасыңар балдар. Салафанга суу толтурган. Салафанга суу толтуруп туруп, эки жеринен тешип коет дагы, кол менен ылдый басканда ошол тешиктерден дагы бирдей көлөмдөгү суу чыгып аткандыгын көрүп турасыңар. Эми биз бул жерден идиштин түбүнө жана капталына жасалган басымдын формуласын чыгарып көрөлү. Мынакей бул жерде идиште суу куюлуп турат. Суунун ичинде 3 бурчтук турат. Демек 3 бурчтукка каптал жагынан дагы, төмөн жагынан дагы, жогору жагынан дагы бирдей басым жасалгандыгы көрүнүп турат. Анда биз формуласын чыгарып көрөлү. P барабар F бөлүнгөн S. Демек F болсо оордук күчү
Эми бул жерден бул П барабар F барабар м анда биз эмибиз буга барабар м барабар ро көбөйтүлгөн вга. Бул жерден көлөмдү алып көрөлү. Көлөм барабар S көбөйтүлгөн H'ка. Демек биз ушуларды ордуна коюп чыгарып көрөлү. Анда P барабар Ж ро S көбөйтүлгөн H ордуна койдук. Бөлүнгөн S. Демек бул жерде S менен S кыскарат. Анда калат бизге ро Ж H. Демек P барабар ро Ж H. Бул формула идиштин түбүнө жана капталына жасаган басымдын формуласы. Демек мында суюктуктун идиштин түбүнө жасаган басымы суюктуктун тыгыздыгынан жана ошол суюктуктун бийиктигинен көз каранды экен. Паскальдын закону гидравликалык пресстерде иштөөдө кеңири колдонулат. Мисалы үчүн өсүмдүктөрдүн согун сыгып алууда мынакей бул жерде көрүп турасыңар. Мына көрдүңөрбү? Бул жерде көрүп турасыңар. Мында жүзүмдүн ширесин сыгып алууда дагы ушул гидравликалык пресс колдонулат экен. Жана ошондой эле бул жерде суу майды, өсүмдүктөрдүн майын көрүп турасыңар. Демек өсүмдүктөрдүн майын дагы ушул пресстөө аркылуу биз өсүмдүктөрдүн майын дагы сыгып алат экенбиз. Ал эми бул жерде күндөлүк турмушубузда көргөндө чөптү пресс деп атабыз. Ар бирибиздин үйүбүздө чөп бар. Демек муну дагы бул трактор аркылуу пресстеп алат экенбиз. Демек бул пресстөө биздин турмушубузда кеңири колдонулат экен. Мындан башка дагы пакталарды пресстеп алат экенбиз, жүндү пресстеп алат экенбиз, ар түрдүү жер жемиштерди сокторун алууда, майды алууда мына ушул пресстөө башкача айтканда Паскальдын законун кеңири пайдаланат экенбиз. Демек бүгүн балдар биз Паскальдын закону жөнүндө түшүнүк бердик.